Эгерде сиз Куран жана хадисти жаттоодон кыйналып жатсаңыз, же жаттаган соң эсиңизден чыгып жатса, анда бул маселенин чечилишинин жолун Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айта кеткен. Хадис жыйнактарынын бири болгон Тирмизи риваятына келтирилет. Абдулла бин Аббас радиаллаху анху айтат. Bir жолу Али радиаллаху анху пайгамбарыбызга барып айтты. Мен Куранды жаттоодон кыйналып жатам, эсимде калбай жатат дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Абал Хасан, о Али, мен сага бир канча сөздөрдү үйрөтөйүнбү? Ал аркылуу Аллах Таала сага дагы пайда жеткизет, ошондой эле кимдерге үйрөтсөң ага дагы пайдасы тиет." Анан пайгамбарыбыз айтты: "Жума түнү болгондо, ачыктап айтканда бейшемби күнү түнүндө, эгерде сен түндүн акыркы бөлүгүндө ойгонуп тура алсаң, анда ошол убакта тургунуң. Анткени ал убакта периштелер түшүп, дуалар кабыл болгон учур. Эгерде ал убакта ойгонуп тура албасаң, анда түндүн ортоку бөлүгүндө тургунуң. Эгерде андай да кыла албасаң, анда түндүн алгачкы бөлүгүндө туруп 4 рекет намаз окугунуң. Биринчи рекетинде Фатиха менен кошо Ясин сүрөсүн окуйсуң. Экинчи рекетинде болсо Фатиха менен кошо Духон сүрөсүн окуйсуң. Үчүнчү рекетте болсо Фатихадан кийин Сажда сүрөсүн окуйсуң. Анан 4-нчү рекетте Фатихадан кийин Табарак Мулк сүрөсүн окуйсуң. Ошентип 4-нчү рекеттин Аттахиятын окуган соң Аллах Таалага мактоолорду айтканың, мага жана бардык пайгамбарларга салам салаваттарды айтасың, жана бардык мусулмандарга, түрүлөргө, өтүп кеткен мусулмандарга кечирим дуасын кылып, анан мына ушул дуаны окуйсуң деп пайгамбарыбыз дуаны үйрөтөт. Эскерте турган нерсе, дуанын арабчасы, кыргызча окулушу жана мааниси сабактын акырында келтирилет. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Эй Али, эгерде сен ушул амалды 3 жума же 5 жума же 7 жума кыла турган болсоң, анда сенин дуаң сөзсүз түрдө Аллахтын өкмү менен кабыл болот." Абдулла бин Аббас радиаллаху анху айтат: Али радиаллаху анху 5-7 жумадан кийин пайгамбарыбызга келип айтты: "Я Расулаллах, инни кунту фима хала ла ахуду илля 4 аят ва нахвахунна, фа иза каратухунна ала нафси тафаллатна." Мен мурда 4 аятты окуп, ошону жаттап, кийин өз алдынча кайталайын дегенимде эсимден чыгып кетет эле. Wa ana alta'allamu al-yawma 40 ayatan wa nahwaha, fa idha qara'tuha ala nafsi fa ka'annama kitabullahi bayna 'aynayya. Ал эми бүгүн болсо мен 40 аятты үйрөнүп, анан өз алдынча окуганымда кудум Аллах Тааланын китеби көз алдында турган сыяктуу. Wa laqad kuntu asma'u al-hadith fa idha radadtuhu tafallata. Мен мурда бир хадисти угуп, кайра кайталайын дегенде эстен чыгып кетет эле. Wa ana al-yawma asma'u al-haditha fa idha haddathtu biha lam akhri minha harfan. Ал эми бүгүн болсо мен бир канча хадистерди угуп, анан кайра айтканымда эч бир тамгасын калтырбай айтып бере алам. Демек биз ушундай жаттоодон кыйналып жаткан болсок, Куранды, хадисти, анда пайгамбарыбыз ушул хадисине келтирген амал кыла турган болсок, анда сөзсүз түрдө пайдасы тиет.